ел менің тағдырыма қайтыгер болбойт деген ишенимдемиз. Елге аманчылык каалайм, тынччылык болсун. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир массалык пашаламандыкка чакыруу иши боюнча 5 жылга кесилди. Чечимди Ала Мүдүн райондук соту чыгарды. Эгембердиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 278 3 бөлүгү менен күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинден ажыратуу жазасы белгиленсин. Өкүм чыгаардын алдында жазуучу акыркы сөзүн алып, аны кармоого онлайн акция өткөрүү ниети себеп болгонун айтты. Анын айтымында бийликти диалогко чакыруу үчүн онлайн митинг өткөргүсү келген. Жазуучунун адвокаттары чечимге даттанарын билдиришти. Бул үчүн алардын 30 күндүк убактысы бар. Олжобай Шакир 2023-жылы августта кармалган. Андан бери УКМКнын тергөө абагында. Ал убакта УКМК Шакир социалдык тармактардагы баракчаларында бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык пашаламандыкка чакырыктарды камтыган чагымчыл мүнөздөгү билдирүүлөрдү жарыялаган деп билдирген.